Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2013-жылы чыккан Бүтүрүүчү аттуу тасманы көрөбүз. Түндүк Кореяда жашаган каарманыбыз карындашын эркиндикке чыгаруу үчүн Түштүк Кореяга адам өлтүрүү үчүн келет. Андыктан окуяны толугу менен көрүүгө даяр болуп калсаңыз тасмага өтөлү. 2009-жыл Түштүк Кореянын борбору Сеул шаары. Каарманыбыз Ли Йонхо тамактанганча ал жердеги аял менен коштошуп жаткан. Анткени Йонхо көптөн бери үйүнө бара элек болгондуктан эми гана кайтып жатыптыр. Бирок каарманыбыз түн окумда бара жатса аны аңдагандар пайда болуп, үчөө-төртөө кол салышып алы жетпегендиктен ал жерге атайын багыттагы жоокерлер өтө көп санда келишет. Көрсө бул адам Түндүк Кореядан келген жашыруун тыңчы экен. Ошондуктан кармагандар ага кайрылып, сени өз өлкөң сатып койду, ошондуктан колго түшүп бергиниң. Болбосо өмүрүң менен кош айтышасың деп жаткан мезгилде каарманыбыз чөнтөгүнө колун салганда атып жиберишет. Көрсө Йонхо чөнтөгүнүн кызы менен баласынын сүрөтүн алайын деген экен. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Бул окуялардан көп өтпөй эле Түндүк Кореядагы камактардын бирине 18 жаштагы бала менен анын карындашы түшөт. Көрсө буга чейин каза болгон Йонхону чыккынчылык кылды деп балдарын камап салышыптыр. Бир мезгилде ал жерге аскер башчылардын бири келип 18 жаштагы Ли Мёнхонду өзүнө чакырып, сенин атаң чыккынчылык кылды, ошондуктан сен карындашың менен түрмөдөн өмүр бою чыкпайсың. Бирок менин сага сунушум бар, эгер карындашың окуң эркиндикке чыккың келсе, ал сунушту кабыл алгының. Сунушум Түштүк Кореяга жашыруун тыңчы болуп барышың керек деп айтат. Ошол убакта кадр алмашып, арадан 2 жыл өтүп 2011-жыл келип калган. Көрүнүш кайрадан эле Сеулга кайтып, ал жерде белгисиз адам бейтааныш адамдарды биринин артынан бирин өлтүрө берет. Маалыматка ылайык, өлгөн адамдар бир канча жылдар мурун Түндүк Кореядан Түштүк Кореяга качкын болуп келишип, бирок азыркы учурда тынч эле жашоодо жашап жүргөн адамдар болчу. Ошондой күндөрдүн биринде Япония аркылуу Түндүк Кореядан дагы качкындар келгендиги билинип, алардын арасынан жашыруун тыңчы Ли Мёнхонду дагы көрөбүз. Ал Түштүк Кореяга келип өзүнүн атын Канде Хо деп өзгөртүп, өзүн мектептин окуучусу кылып көрсөткөндүктөн Түштүк Кореялык үй бүлө аны багып алышат. Бирок чындыгында бул үй бүлө деле Түндүк Кореядан 20 жыл мурда келген жашыруун тыңчылар болчу. Ошентип каарманыбыздын бөтөн өлкөдө бейтааныш адамдардын арасында жаңы жашоосу башталат. Ал эртеси күнү эле мектепке барып, класстардын бирине жаңы окуучу болуп келип, өзүн Кандехо деп тааныштырып, бош орундуктардын бирине олтурду. Каарманыбыздын жанында олтурган кыздын аты Хён Ин экен. Бул кыз мектепте эч ким менен достошо албай, ар дайым жалгыз жүрүп, ичинен бийчи болууну каалагандыгы менен, бирок бийлегенде үйрөнүп жаткан кыздарга дагы кошула алчу эмес. Бирок ал кыздын аты так эле каарманыбыздын карындашынын атында Хён Ин болгондуктан, жаңы эле мектепке келген Ли Мёнхун аны менен достошууну каалайт. А ну-ка быстро встали. Бир мезгилде эле адаттагыдай класстагы жаман балдар жаңы келген окуучуну мектептин там башына алып чыгышат. Сыягы Кореяда мектептин там башын атайын балдарды тырыштыруу үчүн жасайт окшойт. Анткени жанагы балдар каарманыбызды ошол жерде бастырып жиберишип, ал эле эмес чөнтөгүнүн акчасын капчыгы менен кошуп алып коюшат. Анда каарманыбыз муштумун түйүп, бирок өзүнүн ким экендигин билгизбегенге аракет кылып унчукпай койду. С этого момента начинается твоя работа в Южной Корее. Ошол эле түнү каарманыбызга тапшырма келип, буга чейин өлгөн адамдарды өлтүргөн кишинин сүрөтүн көрсөтүп, анын каймана аты Түндүк ашуу деп аталат. Сен аны тез арада жок кылышың керек деген буйрукту беришет. Анда каарманыбыз тапшырма боюнча керектүү жерге барып тапанчасын алып ырастана баштады. Бирок изделип жаткан адамдын түз жүзүнүн сүрөтү жок болгондуктан ал тууралуу маалымат чогултуп, каарманыбыз ал адамга байланышы барларга барып аларды уртокмок ала баштайт. Биз ушул жерде жашыруун тыңчылык үчүн 2 жыл машыккан Ли Мёнхондун өтө күчтүү экендигин көрөбүз. Анткени ал бокс боюнча машыктыруучуну оңой эле уртокмок алып, аны тапанчасы менен коркутуп өзүнө керектүү маалыматтарды ала баштайт. Анда машыктыруучу каарманыбызга ал издеп жаткан адамдын унаасы тууралуу айтып бергенден кийин кол сала баштады. Бирок анын бул аракетинен майнап чыкпай, каарманыбыз анын мойнун сындыра тээп салат. Мёнхун жасап жаткан иши менен катар эле өзүнүн ким экендигин билдирбеш үчүн сабактан дагы калбай, окууга ар дайым барып сабакты дагы жакшы окуй баштайт. Бирок каарманыбыз үчүн ал жердеги жаман балдардын жана кыздардын кылган мамилелери такыр түшүнүксүз болуп жатты. Анткени класстагылар Мёнхундун жанында олтурган кызды дагы шылдыңдашып, сен жетим кызсың да деп таштандыларды ал тарапка ыргыта беришет. Көрсө Хён Ин дагы болушарга эч кимиси жок, мындай учурда унчук албайт экен.
Бир күнү Ли Мён Хун көздөгөн адамын таап аны атып салайын деп калган мезгилде унаасы менен качып жөнөп, каарманыбыз шайтан арабасы менен коолап унаанын дөңгөлөгүн атып кырсыкка учуратат. Бирок ал жерде адамдар өтө көп болуп, унаадан токтогондор камерага тарта баштагандыктан каарманыбыз көздөгөн максатын ишке ашыра албай ал жерден кетүүгө туура келет. Бул окуядан кийин тартип сакчыларга Ли Мён Хундун сүрөтү түшүп ага издөө башталды. Каарманыбыз болсо эчтекеден кабары жок мектепке келип сабак окуусун улантып, үй бүлөсүнүн сүрөтүн карап олтуруп ал жерден ызы чууну угуп калат. Көрсө классындагы жаман балдар Хён Индин үстүнөн шылдыңдап жатышыптыр. Алар кыздын акчасын тартып алууга аракет кылып жаткан мезгилде каарманыбыз чыдабай ал тарапка кирип, төртөөнү төрт жака чачып аларга башчылык кылып жүргөн баланын колун сындыра чабат. Ошентип ал Хён Инди куткарып калып, бирок бул окуядан кийин Хён Ин мектепке такыр келбей, каарманыбызга асылып жаткан жаман балдар болсо анын көзүнө дагы карай албай калышат. Бирок кээ бир учурда Ли Мён Хун өзүн башкара албай мугалимдерине дагы жооп кайтарып алып жатты. Ошондой күндөрдүн биринде Хён Ин чачын башкачага боеп каарманыбызга өзү келет. Ал Ли Мён Хунга болуп өткөн иш үчүн ыраазычылык билдирип, каарманыбыздын дагы көңүлүнө алгыс туура келгендиктен экөө кечинде чогуу айланышып бири-бири менен жакындан таанышышат. Көрсө Хён Индин атасы дагы апасы дагы жок, томолой жетим экен. Каарманыбыз болсо өзүн Кандехо деп тааныштыргандан башка эч кандай маалымат айткан жок. Бул убакта каарманыбыз өлтүрүүгө аракет кылып жүргөн адам өзүнүн адамдарын ишке салып каарманыбыз тууралуу маалымат чогултуп, анын жашаган жерине келип багып алды деген апасын дагы атасын дагы өлтүрүп, ал жердеги акчалардын бардыгын адамдарына алып кеттирип, өзү Ли Мён Хунду күтө баштайт. Бир мезгилде кайтып келген каарманыбыз үйгө кирип эле издеген адам менен бетме бет келди. Анда экөөнүн ортосунда катуу мушташ башталып, каарманыбыздын бети дагы кесилип, бирок акыр аягы Ли Мён Хун жеңүүчү болуп, душманын жок кылат. Ал мындан соң үйдөгүлөрдүн бардыгы өлгөндүгүн түшүнүп, газдын түтүкчөсүн кесип, үйдү толугу менен жардырып жиберип, ал жерден кетип калат. Я поймал речную рыбу. Ли Мён Хун мындан соң биз тасманын башында каарманыбыздын атасына тамак берген аялга барып, мен дарыядан балык кармадым десе, ал аял дароо түшүнүп каарманыбызга кам көрө баштады. Көрсө бул аял мурдатан эле Түндүк Кореядан келген атайын багыттагы тыңчылардын көмөкчүсү экен. Ошондуктан ал каарманыбыздын ким экендигин түшүнүп, аны тамактандырып, мага мурда келип сыр сөздү айтканда Кемпирабадтан балык алдым деп айтышат эле. Бирок Кемпирабад Өзбекстанга өтүп кеткенден кийин жөн гана дарыядан балык алдым деп айтып калышты. Эми кандай болбосун өлкөбүздүн айтканын кылып, анын кызматын кылып жатабыз да деп каарманыбыз менен баарлашып олтуруп калат. Анда Ли Мён Хун үй бүлөсүнүн сүрөтүн көрсөтсө, ал аял сүрөттү карап олтуруп буга чейин көргөн адамды таанып калды. Бирок каарманыбызга ал тууралуу үн чыкпай, Ли Мён Хун бул убакта аялдын үйүндө жашап, бир күнү ага дагы бир жолу тапшырма беришип, жок кылына турган адамдын сүрөтүн жөнөтүшөт. Мындан соң каарманыбызга Түндүк Кореядан коңгуроо дагы кылышып, бул сенин акыркы тапшырмаң. Көрсөтүлгөн адамдарды жок кылып, уурдалган акчаларды жана алмазды кайтарышың керек. Андан соң үйүңө келе берсең болот десе, каарманыбыз дароо эле ишке киришип, көздөгөн жерине жетип адамдарды тапанча менен жок кылып, андан соң жарылуучу затты ыргытса, арасынан бирөө эле тирүү калат. Бирок Ли Мён Хун ага деле башым жетип барды. Ошентип эми каарманыбыз үйүнө кете турган болуп, ага жардам берген аялга бийлик алып берип, аны менен коштошуп жатса, аял эмнегедир өзүн аябай эле жаман сезе баштайт. Сыягы ал аялдын билинбеген сырлары бар окшойт. Эми кандай болбосун каарманыбыз Түштүк Кореядан кетем деген ойдо Хён Ин менен коштошууга барып, бул убакта Хён Ин бийге жазылгандыктан мыкты бийлей баштаптыр. Каарманыбыз дос кызы менен коштошуп, мен карындашыма бара жатамын, сага сөзсүз коңгуроо кылып турамын деп ал жерден кетет. Мындан соң Ли Мён Хун түн окумда чыгып кетүүнү максат кылып атайын кайык жалдап, кубанычы койнуна батпай эми жөнөйүн деп калган мезгилде кайыктын башкаруучусу ага бычак сайып алат. Анда каарманыбыз эчтекени түшүнбөй эле жанагы адамдын бычагы менен өзүн өлтүрүп салды. Бул окуядан кийин Түндүк Кореядан келген жашыруун тыңчылар биринин артынан бири кармала башташып, бычактан алган жаракаты менен кыйналып бара жаткан каарманыбыз буга чейин аны тамактандырган аялдын дагы колго түшкөндүгүн көрөт. Бир мезгилде ал аялга дагы ок атышып, ошол жерде көз жумуп, тартип сакчылардын бири каарманыбыздын ал жерге келгендигин көрүп коолап жөнөйт. Көрсө Түндүк Кореядагы оппозиция партиясы Түштүк Кореядан жардам сурап, биз көтөрүлүш кылып бийликти алышыбыз керек, ошондуктан силердин өлкөңөрдө жайгашкан жашыруун тыңчылардын бардыгын ачыктап беребиз. Азыркы бийликти болушунча алсыратышыбыз керек деп келишим түзүшүптүр. Көрсө ошол келишимден кийин Түштүк Кореяда жайгашкан жашыруун тыңчылардын бардыгы ачыкталып калган болот. Бул убакта тартип сакчыдан оңой эле качып кеткен каарманыбыз кайда барышын билбей, дос кызы Хён Индин короосуна барып өзүн жоготуп коет. Анда Хён Ин каарманыбыздын жаракатын көрүп үйүнө алып кирип дароо эле даарылап, ошол мезгилде сыналгыдан издөө салынган адамдардын бири Ли Мён Хун экендигин көрөт. Бирок каарманыбыз ойгонгон мезгилде ага эчтекени айтпай кам көрүүсүн улантып, Ли Мён Хун деле унчукпай сыналгы көрүп олтура берди.
Көрсө бул убакта Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ыр каза болуптур. Ошондуктан жаңы саясат башталып, каарманыбыз жаракатын айыктырганча эч кандай маалымат чыкпай. Бирок бир күнү ага Тэджо деген адам коңгуроо кылып, сенин бир тууган карындашың бар экендигин билемин. Мен аны Түштүк Кореяга алып келдим, ошондуктан жолугалы. Сен буга чейин буйрук менен өтө чоң суммадагы акчаларды жана алмаздарды бекиткенсиң. Аларды мага беришиң керек десе, каарманыбыз бир тууган карындашын ойлонуп, эмне кылышын билбей эле туруп калат. Ли Мён Хун көп ойлонуп, эртеси күнү Хён Ын тура элек мезгилде шайтан арабасына олтуруп ал жактан кетет. Бул убакта каарманыбызды издеп жаткандар коопсуз шаардагы камералардын биринен аны байкашты. Көрсө каарманыбыз бул убакта ага буга чейин коңгуроо кылган Тэджого жолукканы келиптир. Биз ушул жерде Тэджо каарманыбыздын атасындагы жашыруун тыңчыгылып өзүнүн максатына иштетип, андан соң каарманыбыздын өзүн дагы ушул абалга алып келген адам экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан ал Ли Мён Хунга унаадай кишенделип турган карындашын көрсөтүп, сен мага алмаздарды бергиниң деген мезгилде ал жерге тартип сакчылар келип калган болот. Ошентип эки тарапта атыш башталып, каарманыбыз Тэджо менен мушташып, бир мезгилде карындашы кишенделген унаага качып жөнөгөндө каарманыбыз анын артынан коолап жөнөйт. Бирок ал жерге атайын багыттагы жоокерлер келип унааны токтотушуп, Ли Мён Хун тарапка чуркаган мезгилде каарманыбыз ал жерден качып кетүүгө туура келди. Бул окуялардан кийин Тэджо Ли Мён Хунга дагы бир жолу коңгуроо кылып, бул жолу анын дос кызы Хён Инди кармап алгандыгын айтып, сага дагы бир мүмкүнчүлүк берейин, мага алмазды алып келип бергиниң. Болбосо күнөөсү жок дос кызың Хён Ин сенин айыңдан каза болот деп айтат. Бул убакта каарманыбыздын ишин териштирип жаткан тергөөчү анын карындашы менен сүйлөшүп, маселенин кайда экенин жана каарманыбыз эмне үчүн мындай иштерге барып жаткандыгын толугу менен түшүнөт. Ошол мезгилде эле Ли Мён Хун ал тергөөчүнүн өзүнө коңгуроо кылды. Ал тергөөчүгө кайрылып, менин карындашымда эч кандай күнөө жок, аны коргоого алыңыздар. Менин бүтпөгөн иштерим бар, аларды бүтүргөндөн кийин өзүм эле колго түшүп беремин. Бул иштерди айла жоктон жасап жаткандыгымды түшүнүңүз деп байланышты өчүрөт. Ли Мён Хун мындан соң катуу кайгыга батып, өзү араң эле жыйырмага чыксам, оң күлүмдүн бир гүлү ачылып элек эмне деген тагдырга туш болдум деп бир сыйра ыйлап алды. Мындан соң ал Хён Инди куткаруудан башка аргасы жок экендигин түшүнүп, Тэджонун айткан жерине барып, тергөөчү анын кайда экендигин билүүсүн каалап, уюлдук аппараты менен ага коңгуроо кылып таштап коет. Мындан соң каарманыбыз Тэджо менен бетме бет келип ага алмаздарды көрсөтүп, бардыгы ушул таштардын айынан болду, ушул таштардын айынан сен мени адам өлтүргүч кылдыңбы? Макул эми акыбетин өзүң тарткының деп жанагы алмаздарды ыргытып ал жердегилерди аткылай баштайт. Ошентип атышуу башталып, каарманыбыздын өзүнө дагы октор тийип, ал качып барып байланып олтурган Хён Эндин жанына жашынды. Мындан соң Ли Мён Хун баштыгына салып келген жарылуучу заттар ыргытып, аны ишке киргизип, кампанын ичинде катуу жарылуу болот. Мындан соң каарманыбыз Хён Энди сыртка чыгарып, өзү ал жердеги тирүү калгандар менен алышып, сыртка чыккан кыз тергөөчүнүн ал жакка келип калгандыгын көрөт. Бул убакта колуна тапанча алган Тэджо дагы өлө элек болчу. Ошондуктан каарманыбыз дагы тергөөчү дагы Тэджону атып жок кылышат. Бирок Ли Мён Хунга дагы октор тийип, ал жарадар болгондуктан аны дароо эле ооруканага алып жөнөшүп, каарманыбыз унаанын терезесинен чек аранын аркы тарабында жайгашкан өзүнүн өлкөсү Түндүк Кореяны карап, жанындагы дос кызы Хён Энден кечирим сурап, өтө көп кан жоготкондуктан ошол жерде үзүлүп кетет. Бул окуяга күбө болгон тергөөчү дагы кайгырып, эми каарманыбыздын карындашы жалгыз эле калды окшойт. Бирок Хён Ин аны жалгыз сыратпай, аны менен таанышып, тартип сакчылардын кеңсесинен алып кетип өзүнө сиңди кылып алгандыгын көрөбүз. Эми достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, дүйнөнү 10 тегеренсең дагы табылгыс байлык бир туугандарыбызга ар дайым жакшы мамиледе бололу.